бекеттин түрү жайыштырган негизинде Оперативдүү тасмадагы Уна Ош облустук милициясынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн башчысына таандык. Бул тасма ал АКШ жаранынан опузалап 2 миллион сом пара талап кылып алып жаткан учурда тартылган. Милиция кызматкери чет өлкөлүк жаранды зордуктоо беренеси менен иш козгойм деп коркуткан деп айыпталууда. Шантаж жасаган окуя кандай болгонун жабырлануучу өзү төмөндөгүдөй айтып берди. Мен Ош шаарында 2 жылдан бери жашап, англис тилин үйрөтүүчү курс ачкам. 1 жылдан бери жакын мамиледе болгон мурдагы сүйгөн кызым менен мамилем токтоду. Ошондон кийин ал кыз менин опузалап да баштады. Сени шантаж жасап, каматып салам деген сөздөрдөн кийин мен анын үстүнөн милицияга арызданууга аргасыз болдум. Бирок милиция менин арызымды кабыл албай, тескерисинче ал кыз менен иштеше баштады. Мага бөлүмдүн начальниги өзү иш козгойм деп коркутуп 2 миллион сом акча талап кылды. Ошондуктан мен милициянын үстүнөн УКМКга арыз жазууга аргасыз болдум. Мен ал кызды күнөөлөбөйм. Анткени ал менден бир да жолу акча талап кылган эмес. Качан гана ишке милиция аралашканда акча талап кылуу башталды. УКМКнын кармоо операциясындагы тасмада акчаны алып жатканы түшүрүлгөн эмес. Ага атайын кызмат шектүү окуя болгон жерден качып кеткен деп түшүндүрмө берүүдө. Ал эми чет өлкөлүк жарандын кесиптеши опузалап акча талап кылуу болгонун тастыктап, аудио жазуу түрүндө далилдер бар экенин, аны УКМКга тапшырышканын билдирди. Жумуштук бөлмөсүнө чакырып, ошол анан мен барганда, алар айтты, бул американстын банкалык счетунда ушунча чоң акча бар экен, ошонун 2 миллион сомун мага кыз айткан, ошол моралдык компенсация бересиң деп, ошол өзүнчө айтканда. Анан мен келип бул жака айтканмын да, ошол. Бизде болгон далилдерди биз тергөөчүгө өтүнүч менен өткөрүп берилгенбиз. Сөз болуп жаткан жабырлануучу АКШдан келип, Кыргызстанда билим берүү тармагында жеке ишкерлик менен алектенип жаткан, Кыргызстанда окуу жай ачсам деген ниети болгонун айтты. Бирок жогорудагы окуядан кийин өмүрүнө жана ден соолугуна кооптуу жагдай пайда болгонун билдирип, алдыдагы соттук иштерде адилеттүү каралышын суранды. Ошого далилдер бүт баары далилленди. Эми ошол азыр корккону, ошол бунун аркасынан кээ бирки балдар элсип жүрөт экен. Анан буга дагы, мага дагы ошол кесиптештерине баягындай кичине бир ушундай кысымдар болуп атат, чалуулар болуп атат, андай мындай кыл деген. Андан сырткары ошондой эң корккону эгер ошол Милиция кызматкери учурда УКМКнын убактылуу кармоочу жайында. Иштин соңуна тергөө жана сот чекит коет. Шектүүнүн жактоочусу же жакындары менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Ош ТВ телеканалы экинчи тараптын үнүн угуп, микрофон сунууга даяр. Ушул акча үчүн өзүн жертва кылды мына, пожалуйста. Кылмыш ишин козгойм деп коркутуп акча талап кылуу. Мындай окуя Ошто 4 ай мурда эле катталган болчу. Анда шаардык милициянын 4 кызматкери кармалган. Албетте мындай фактылар тартип сакчыларынын кадыр баркына шек келтирүүдө. Толтура арыз жазасың, ошол каралбай калат. Артынан чуркап жүрөсүң, мына мен адвокаттын билебин да, карабай коюшат. Мына Сулайман тоодо арыз 3 айдан бери, 4 айдан бери жатат, карабайт. Ошондор толтура. Акчага кызыгып бир тарабы жаап коет. Ал тараптан келет, акчаны бергенде алып туруп жаап коюп атат арызды. Бул илгертен эле болуп келген нерсе. Бул токтобойт деп ойлойм. Милициянын кадыр баркына өздөрү шексин туутат. Мына милициянын кадыр баркы Ош шаарында эле 3 милициянын кармалышы менен эле кадыр баркын эл билип коюп атат, туурабы? Бүгүн мындан сырткары дагы бир милиция кызматкери ири өлчөмдөгү гашиш баңгизаты менен кармалды. Ага карата Ички иштер министрлиги милиция кызматкерлеринин арасында кызматтык кызыкчылыктарын саткандарды, паракорлорду, мыйзамды бузгандарды, коомчулуктун алдында милиция кызматкерлеринин кадыр баркына көө жапкандарды тазалоо жүрүп жатат деп комментарий берди. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.